Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге туғандар Бишкек шаарынын чыгыш түштүгү Алтын Ордо конушунан сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Новопавловканын Алтын Ордосу эмес, туңгуч тараптагы Бишкек шаарынын чыгыш түштүк тарабындагы Алтын Ордо конушу туғандар. Жакын жерде, бул жерде городской каток, Международный университет. Бираз чыгыштыра жүрсөңүздөр, Аю Грант сыяктуу ушул объекттер жакын. Эмне маалымат, барып үйгө жетип калган маалыматты берейин. Шаарды көздөй бул жерден автобус, троллейбус, маршруткалар көптөгөн эле жүрөт тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дарек. Алтын Ордо, полицейский городок. 9-көчө, квадратта 20-үй экен. 9-көчө, квадратта 20-үй тугандар. Так, эң эле түштүк чегара мынакей бул жерден башталат. Түндүк чегарасында бул кошунанын соборунун башталган жерине чейин. Жалпысынан жердин аянты тугандар 4,5 соток. И жолдор кенен мынакей шебен төшөлгөн, электр энергиясы бар, природный газ бар, центральный канализация бар экен. Дагы бир жакшы жери мынакей көчө тынч, кошуналарга жакшы дейт. Бардык ошол жамандык жакшылыктан мамиле кылып, ошол жакшы кошуналарыбыз бар дейт. Анан көчө дагы мына бул жерден тугандар бүтөт. Андан ары кеткен жол жок, ошондуктан бул жака чужой машина деле кирбейт. Ушул тынч, жакшы жер дейт үйэси. Дагы эмне маалымат? Мектепке балдарыңыздар жөө барып келет. Бул жерде жакын эле жерде мектеби, садиктери бар экен. И шаардын буш-бушуна жүргөн маршруткалар. Ылдыйраак түндөрү бир аз жүрсөңүздөр түнүктү карай. Городской каток, бул жагында Аю Грант, жана башка сейтек, бул жакта бир ушундай мектеби. Кыскасы, ушундай эмелерге бат эле барсаңыз болот. Батышты карай жүрсөңүздөр Алматинка көчөсүнө бара аласыздар. Андан ары үй жөнүндө маалыматты берип баштайм. Мына бул үйдүн көчө тарабы, көрүп турсаңыздар, дарбаза, калиткасы. Так, андан ары документтери боюнча айтсак, кызыл китеп, техпаспорт, бардык документтери бар экен. Алсаңыздар эле үйэси, ошол күнү көрүп беребиз дейт. Бул мынакей короосу, алды тарабы брусчатка болгон. Түштүк тараптагы чегара мондай пескалгдан болгон забор. Жана бул жакта тугандар узун туурасы 13-кө 12 болгон үй. Стенасы кирпич. И бул жагында дагы тугандар кухня, коридору бар. Ушундан сырткары бул жагы 13-кө 12. Тышкы тараптан утеплять этилген жана дарбазадан кирсеңиздер эле бул жерде бир 2-3 машина келген баткыдай жер. И монун ары жагы деле мына дагы бир 2-3 машина койсоңуздар болгудай. Каптал жактары мына гүлдөр, и арт тарабында очоканасы, бактары да бар экен. Кухнянын бул жагында дагы зеленый зонага жайы жана отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөсү деле бар. Аларды да видеонун жүрүшүнө азыр бир чекеден көргөзөм. Экинчи болуп силерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей киргенде ушундай коридор жайгашкан тугандар. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кетип алабыз. Оң тарапты карай жүрсөк калган бөлмөлөргө, сол тарапты карай жүрсөк кухня жайгашкан тугандар. Мынакей бул кухнянын көрүнүшү. Кухонный мебелдер, газовый плита экен, жалаң. Газ бар, эскерте кетейин. Раковина суу чыгарылган. Так, тамактануучу жайы жана бул жактан панорамный виддеги тугандар. Чоң мондай пластик терезелер. Так, болдор ламинат и чыгыштарына деле ушундай чоң терезе орнотулган. Андан ары. Так, бул жакта жүз чыксаңыздар, мондай бош жери, зеленый зона класстары, бак эгестери, отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Так. Андан ары. Кухняда тугандар теплый пол бар экен. И бул жакта бир кладовка, түз кирсек. Мондай бир бөлмө, бул бөлмөдөн ажаткана, ички тарабында ажатканага и душка өзүнчө жерге кирип кете алабыз. Раковина суу чыгарылган, суусу аристон менен жылыйт. Так. И бул жакта мынакей бир холл. Түштүк тараптан чоң терезе, чугун отоплениянын батареялары. И бул жагында зал жайгашкан тугандар, мынакей. Бул залдын көрүнүшү. Батыш тарабынан чоң терезе, кондиционер орнотулуптур.
Так. Ол жерде мондай коридор. Бұл коридордан оң тарағында бір спальня бөлімі. Чыгыш тараптан терезе. Ал бұл жақта бір балдар бөлмесі. Бұл жаққа түсіргенде дағы бір спальня бөлімі жай ашқан. Тоғарана келгенде көріп алсаңыздар болады. Эми андан сіздерге қорғасын көргөзөйүн. Мен қарлай сатылуучудун қорғасындамын туғандар. Андан ары эми сіздерге үйүнүн бұл жағына көргөзөйүн. Гүлдөр. Түштүк тарабынан чоң терезе. Үй 13-12. Үйдүн тышкы тарабына жатканда черешня багы жана бул үйүнүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Бул жакта болсо очоккана жана бир складта бар экен туугандар. Бул жагы очокканасы, бир склады, эки очоктон турат, кирпичтен болгон стена очоктуку туугандар. Ылдый растяжка болгон. Дагы эмне маалымат? Шаардын чыгыш түштүгү ушундай жакшы райондордун бири туугандар. Картанан Алтын Ордо десеңиздер, Новопавловканын Алтын Ордосуну, анан туңгуч тараптагы Бишкек шаарынын Алтын Ордосуну көргөзөт. Эки жактан ошол бул чыгыш тараптагы Алтын Ордо конушу. Бул үйдүн баасы туугандар $120,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга эсител деп калтырамыз. Аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анан сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.